Египеттин Хургада шаарындагы Дрем Бич отелинин жанында жээктен 30 метрдей алыстыкта эркек кишиге акула кол салды. Эс алуучулар соңку күндөрү балыктын сүзгүчүн көрүшкөн, бирок алар аны дельфиндер деп ойлошкон. Каргашалуу окуядан кийин шаардагы бардык жээктер жабылды. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазышты. Туристтердин айтымында акула кол салган адамды куткарууга аракет кылышкан, бирок жырткыч кол салган адамды суунун түбүн көздөй алып кеткен. Айрым маалыматтар боюнча каза болгон адам турист болгон эмес, ал Египетте узак убакыттан бери жашап келген 23 жаштагы орусиялык болгон. Полиция кызмат өкүлдөрү Орусиянын консулдугуна кабар берген. Бишкек шаарында 2023 жылдын 6-7-8 июнундагы абанын температурасы 1936 жылдан берки эң жогорку температура болуп катталды. Бул маалыматты аба ырайы жана климат сайты жарыялады. 6 июнда абанын эң жогорку температурасы 35 градуска жеткен, бул нормадан 6 градуска жогору. 7 июнда абанын максималдуу температурасы 36 градуска жетип, нормадан 7 градуска ашкан. 8 июнда абанын эң жогорку температурасы 37 градус болуп, нормадан 8 градуска жогору болгон. Буга чейин Кыргыз гидромет 7 июндан 9 июнга чейин өлкөнүн аймагында плюс 40 градуска чейин ысык боло турганын эскерткен болчу. Чүй областынын Бештерек айылындагы менчик көлөмгө 9-класстын окуучусу чөгүп кеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 48 июнда катталган жеринде 5 куткаруучу суучул издөө иштерин жүргүзүшкөн. Алар түштөн кийин саат 16:57 чамасында өспүрүмдүн сөөгүн суудан чыгарып тургундарына өткөрүп беришкен. Кече 8 июнда Ош шаарында ишкер аял Ош шаарынын прокурору Малик Бектургановдун кабылдамасында өзүнө бензин куюп жиберди. Андан ары өзүнө өрт коюу аракетинде прокуратуранын кызматкерлери токтотуп калышкан. Ишкер аял 1,8 миллион сом алган батутун шаардагы сейил бактардын биринде орнотулгандан кийин алынганына арызданган. Жергиликтүү бийлик ага уруксат берилбеген жерге орнотууга тыюу салган. Башкы прокуратурадан ишкер аялдан түшкөн арыз каралып жатканын маалымдашкан. Чүй областынын Москва районуна караштуу Беловодск айылында көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары чакалап суу ташып жатышат. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдирди. Беловодск айылы райондун борбору болуп саналат. Анда көп кабаттуу үйлөр жайгашкан. Деги бизде ичүүчү таза суу көйгөйү качан чечилет? Көп жылдардан бери жай мезгилинде суу ташып ичип келебиз. Күндө эртең менен кечинде шашылып, чакалап, желим идиштер менен ташыйбыз. Улгайган адамдарга ким суу ташып берет? Күндүз кечке суу жок болгондо даараткананын абалын кандай болорун айтпаса да түшүнүктүү да. Салкында эс алуу эмес, суу ташуу менен алектенип жатабыз деп 108-үйдүн жашоочулары нааразы болушууда. Мына бизде суу жок, ушинтип суу ташып кетип атышат, кошуна дагы бар.